Belediyeleri Uşağı'nın sosyallık bilimleri başları bugün Çoğurday Türkiye'de ait bu Karabastan yüzdeki bulacaktan bölgeler Uşağı'nın belediyelerinde sizlerin tanımakta olacaktan bölgelerinde tanış olmaktan gelip söz yüzmeyi görüp sizlerden daha kanday sunuşlar, kanday bölgenin meseleleri var. Şunun bağının yerinden bilip, tanışıp, Uşağı'nın mezginde elimizde devam aytılacaktan ters görünüşlerge neler toskolup olada, kanday görünüşlerden kantep alsak bulup, katkende biz barыбыз, elimiz, jana өлkөбүz үчүn таза кызмат кылабыз деген максат менен мына ушул Ош шаардык кеңешинин социалдык саясат жана жаштар боюнча туруктуу комиссиясынын мүчөлөрү менен Ош шаарынын төрагасы менен мээрбирлер менен чогуу кечээ талаптын 7-чи медициналык мекемелер бүгүн да чогулуштан кийин кээинки мекемелерге барабыз. Сиздер менен кошо ошол болуп жаткан көйгөйлөрдү чогуу талкуулайды, бүгүн баарыбыздар менен жолугушуп турабыз. Анткени мен ойлойм, ушул жерде отургандардын баарыбыздын максатыбыз, тилегибиз, оюбуз бир. Баарыбыз өлкөгө, мамлекетке, элибизге ак кызмат кылабыз деп келебиз. Ошондуктан бүгүн ушул жерде отургандар баарыбыз болуп жаткан көйгөйлөрдү ачык, даана айтып, алардын чечүү жолдорун чогуу талкууласак, алдына бир кадам болсо да жакшы жумуштар болот. Же мурдагыдай эле отуруп, бул жерде экөө сүйлөп, баары жакшы деген сөз менен кете турган болсок, ал менен эч жакка барбайбыз. Ал менен кайра эле биз өзүбүздү жарга карай сүйрөйбүз. Анткени бизде өнөкөт болуп калды. Көпчүлүгүбүз, мен ачык эле айтайын, креслобуздан коркуп келебиз. Болгон көйгөйдү ачык айта албайт экенбиз. Жетекчинин алдында туруп, баары сонун деп, наракка карап басканда, бирдемке десең эртең мен эмне болом деген. Биздин буга чейинки улуу жетекчилерибиз жакшы сөздөрдү айтып кеткен. Биз бир күн болсо дагы ошол отурган креслобузга таттуу болуп келишибиз керек. 10 жыл патканчы болуп, 10 жыл көрүнгөнгө шипаңдап, жетекчи болгондон көрүп, бир күн ак кызмат кылган бул тарыхта. Мына тарых өз тарыхта келет. Канчалаган жетекчилерди көрдүк, канчалаган президенттерди көрдүк. Акыры эмне болуп өткөнүн көрдүк. Кээинкилердин ошондой күндөргө кабылышына мына ушул жерде отургандардын дагы салымы бар. Siz жакшы баары сонунда жүрүп, ошондой күндөргө жеткирген кээбирлерибиз бар. Биз андан алышыбыз керек. Мен муну айтып атканымдын себеби, мен кече көп нерселерди көрдүм. Бүгүнкү күндө өлкө башчысы Кадыр Нурбашоев, Качыбек Кудушаев жана башка жетекчилердин жогору жакта кылып аткан ак кызматтары биздин жергиликтүү жерлерге жетпей калат. Биздин ушул жерде кылып аткан кызматтарыбыз менен, элге кылган кыянаттыгыбыз менен кайра эле элдин ишенимин кайта баштадык. Билбейм, балким сиздер билесиздерби, мен бир күндүн ичинде ошол элдердин, ошол эле ушул жерде өзүбүздүн жанагы кээ бир кызматкерлердин жана элдин оюн угуп, мен ушунча мындай таасирлендим. Мен бул тире ушул шаардык кеңешке шайлоо болгондо мен бир ай биздин партиянын жетекчиси катары ушул жерде жүргөндө элдин жаңы бийликке болгон ою, көз карашы өтө жакшы болду. Бир жылдын ичинде ушундай деңгээлге жеткирген кээинки жетекчилерге ачык айтып коюш керек. Андай болбойт. Мен сиздерге муну күйүп айтып атканымдын себеби, мына элибиз баарыбызга ишеним арткан. Мына мен да ишеним артып шайлаган. Мына сиздерди да ишеним артып жетекчи деп урматтап сыйлап келет. Ошол урмат сыйга ар бирибиз татык болушубуз керек. Мен сиздерден ошону гана суранып кетем. Дагы бир өзгөчө сураныч. Ушул жерде болгон көйгөйдү ачык сүйлөшөлүк. Бул жерде бири-бирибизди наказать этиш, же болбосо бир
мындай жаман көрсөтүш башка эмес го. Ой ошол кайткенде чогуу ушул өкмөт алдыбызга чыдырабыз деген. Себеби мына мен жогорку кеңеште ошол саясат комитетинин төрага орунбасары катары мына бүгүн ушул жерде ушул тармактын жетекчилери отурасыздар. Даана көрүнөт алдарда. Себеби бир күндө ар бир тармак боюнча жок дегенде 10 киши кайрылат. Кандай иштер болуп атканын, кандай иш жүрүп атканын өз баарын маалымат алып турат экенсиз. Биз бул жакта канчалык жакшы дебейли, бирок элде баягы бир-экөө туура жеке кызыкчылыктар үчүн, жеке түшүнбөчүлүктөр үчүн болуп аткан деп ойлойт экенсиз. Бирок кайра эле ошол бир тема менен жүздөгөн жарандарыбыз кайрылганда анда ойлонот экенсиз. Чын эле ушундай көйгөйлөр бар окшойт. Ошондуктан мына бүгүн баарыбыз чогуу биргеликте убакытты туура пайдаланып, бачы көйгөйлөрдү айтып, сиздер койгон сунуштарды, талаптарды мен дагы ошол жогорку кеңеште көтөрүп, ошол жактан жардам берейин. Сиздер дагы бул жактан ошол элибиздин кайрылып жаткан көйгөйлөрүнө жерине туура жардам берип, жанагы баарыбыздын алдыга койгон максаттарыбызды ишке ашырышка